Аламдардын ээси болгон биздин кожобуз, тарбият кунандабыз, ар бир заттын ырыскысын камсыз кылып турган чарчоосуз Аллах субхану ва таалага чексиз мактоолор айтабыз. Жана анын ушул биздин жашообузга эреже алып келген. Кыяматка чейинки адамзаттын бактылуулук ачык үчүн тапшырып кеткен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга салаваттар айтабыз. Андан соң урматтуу ата-энелер, урматтуу кыз ээлери жана биздин акыл калчообузга катышууга убакыт тапкан туугандар, ассаламу алейкум ва рахматуллахи баракату. Акыл калчообузду бекеринен айткан жокмун. Эсиңиздерде бар болсо, биз мына ушул циклдардын башында келиңиздер бүгүн биз энелердин, аялдарыбыздын жана кыздарыбыздын абалы жөнүндө акыл калчап көрөлү деп сурандык эле. Ошондуктан биз ушул берилген убакыттын ичинде болгону сиздерди ушул маселенин маанилүүлүгүнө жана ушул маселеге жалпы назарыңыздарды буралы деп өтүндүк. Бул акыл калчоону талап кылган маселе. Бүгүнкү биздин кыздарыбыздын акыбалы жөнүндө сүйлөшөлү дедик. Тилекке каршы бүгүн кыздар жөнүндө сүйлөшө турган болсок, ушул маселеден алаксытууну каалаган кээ бир адамдар, кээ бир топтор атайы бул маселеден уктатуу үчүн, четтетүү үчүн кетири пикирлерди айтат. Кыздар жөнүндө сүйлөсөң эркектерди көтөрүп чыгат. А өзүңөрчү эркектер. Эркектер жерге кирсин. Эркектердин маселеси күнү-түн сүйлөнүп атат. Андан эчтеке деле өзгөрүп кеткен жок. Себеби аларды тарбиялаган, аларга тамак берген, аларды бутка койгон энелердин маселеси бүгүн чийленип кетти. Энелер бүгүн көңүл борборунан четтеп кетти. Биз энелер жөнүндө сүйлөшпөй калдык. Энелер кимдер? Булар бүгүнкү биздин аялдарыбыз, биздин карындаштарыбыз жана бүгүнкү биздин кыздарыбыз. Мына ушулар энелер. Ошондуктан балким арада кимдир бирөө, булар дагы эле кыздарды жамандап атат дегендер болсо, мен өтүнөм, телевизорду өчүрүп эле коюңуздар, убактыңыздарды кетирбей футболго отура бериңиздер. Биз бүгүн аялдарды жамандоо эмес, балким аларга болгон мамилебиздин өзүн тескөө үчүн акыл калчайлы деп чечтик. Бүгүн биз аялдарыбызга, энелерибизге, кыздарыбызга кандай мамиле кылуудабыз, ушуну сүйлөшөлү деп чечтик. Мен айтам, бүгүн биз өтө начар мамиле кылуудабыз. Караңыздар, кыздын тегереги кандай, ким буга сарасеп салды? Кыздарыбыз бала бакчадан баштап турмушка чыкканга чейин, балким турмушка чыгып, бала төрөп, карыган эне болгонго чейин анын тегерегин ким карайт бүгүнкү күндө? Кайсы ата караса, ал утту ушуну. Кайсы эр ушуну караса, ал утту. Өзүнүн кызынын, аялынын тегерегин караган эркек утту. Анткени тилекке каршы көпчүлүгүбүз бүгүн кыздарыбыздын тегерегин билбейбиз. Ким окутат биздин кыздарыбызды? Кайсы мугалимдер окутат? Балдар бакчасында ким ал кызыбызды горшокко тосуп атат? Ал балдар бакчасында эркектер менен чогуу башталды кызыбыздын жашоосу. Бир горшокко эркек бала менен чогуу отуруп атат. Учуктап түшүнө кирбеген нерсе ата бабаларыбыздын. Мына ушуну ким кылып атат? Кайсы эркек менен бир горшокто отурат? Кайсы тарбиячы эжекеси эркектер жөнүндө кандай түшүнүк берип атат? Эркектерге кандай мамиле кылууну үйрөтүп атат? Ким муну карады? Мектепке барганда кызыбызды классташтары ким? Кайсы бала менен партада отурат? Кайсы бала менен кандай мамиледе? Кайсы мугалим кызыбызга кандай сабак берүүдө? Таң калбаңыздар. Мен түшүнөм, таң калсаңыздар, демек буга чейин бул нерсе ойлонулган эмес. Балким айтып аткандарсыздар, бул эмнени айтып атат деп. Ойлонуп көрүңүздөр. Кыз Аллах Тааланын бизге берген аманаты. Ким кызын жакшы чоңойткон болсо бейишке кирет деди пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Бир хадистин маанисинде ушундай айтылат. Жакшы чоңойтуу, жакшы бойго жеткирүү, кызды тындыруу, аманаттан кутулуу бул эмне десе, кыздын тегерегин байкоо, кыздын тегерегине жараша мамиле кылуу. Кызыбызга терс таасир бере турган чөйрөдөн сууруп чыгуу кызды. Жана ал чөйрөнүн таасирин нөлгө түшүрүү. Кызыбызга берилип жаткан ал таасирден кызыбызды саламат кармоо. Кошунанын баласы менен мамиле кандай? Кайсы маршрут менен барат мектепке? Ал маршрутта кимдер? Кайсы музыканы угуп атат? Деги эле музыканы эмнеге угуш керек кыз? Азыр тилекке каршы мен шаарда көп көрөм. Жанагы кулакка таккан музыкасы жок кыз көрүнбөй калды. Мен айтам, ата-энелер эмне болуп калган?
Ата-энелер кайда кеткен? 3-дүниелик согуш башталып кетип калды ошол жака. Бул кыздарды ким карайт азыр? Мен сабактарды өтөм университеттерде, өзүм кесибим боюнча. Жана биринчи эле сабагымда кыздарга бере турган суроом ушул. Окууну бүткөндөн кийин эмне кыласыздар? 100 кыздан сурасам 99-у окууну бүткөндөн кийин иштейбиз дейт. Бирөөсү унчукпайт. Мен ойлойм, балким ушул азыр турмушка чыгам деп айтат го десең, жок, ал билбейм дейт. Турмушка чыгам, бала төрөйм. Тиричилик күтөм деген кыздын түшүнүгү калбай калды. Ата-эне багам деген кыздар пайда болду. Муну мен каргыш деп ойлойм. Уулдар кайда кетти? Кыздардын турмушка чыгуусу да чоң проблема. Кызын турмушка берүү жөнүндө ата-эне ойлонбой калды дегеле. Эмнеге? Кыздын тегерегин билген эмес, чөйрөсүн билген эмес. Кызы эптеп бирөөгө тийип кетет. Тийсе. Тийбесе Россияга жөнөтөт. Кызды эшекте иштетип, учуктап түшүнө кирбеген бирөөлөрдүн күңү кылып, анын акчасынан жашайбыз. Мына ушундай. Кызыбыздын чөйрөсү кандай? Муну биз карашыбыз керек. Кызыбыз ким менен тамак жеп атат? Кызыбыз ким менен көчөдө басып атат? Мен ким менен дегенде бир гана эркек баланы айтып аткан жокмун. Балким анын курбу кыздарын да караш керек. Балким кызыбыз үйдө жакшыдыр. Ал ушундай көнүп калгандыр, үйдө билинбейт. Албетте үйдө тартип бар. Бирок көчөгө чыккандан кийин эмне болду ал кызга? Аны ким карайт? Кызга көчөгө чыгып атканда үйдөгү адеп менен жүрүүсүн камсыз кылуучу кайсы программаны койдук? Аны коргогон эмнеси бар? Кийими барбы? Аны коргогон же жанында бир тууганын кошуп бердикпи? Же өзүбүз коштоп жүрөбүзбү ал кызды? Эртең менен унаабыз менен машина менен алып келип койдук мектепке. Жана кызым канчада бүтөт сабагың? Мынчада. Мен ошончода келип турам. Дедикпи? Кандай кылдык? Кыздын эркиндиги деген нерсе чыгып калабы? Бул деле бассын да, бул деле турсун да деген нерсе чыгып калабы? Мына ошол нерселер биз ойлоно турган нерсе. Мен өткөндө интернеттен мектеп рекети жөнүндө бир материалды көрүп калдым. Ишенесиздерби? Эркек бала болуп биз да мушташканбыз. Эркек бала болуп биз да муш жегенбиз, балким кимдир бирөөгө кол көтөргөндүрбүз. Бирок мен мына ошол мектеп окуучуларынын, кыздардын мушташындай таш боор мушташты көрө элек болчумун. Эгим түшүп калды. Бул кыздарбы? Булар же бир башка кыз кейпиндеги бир айвандарбы? Мына ушундай таш боор кыздар кайдан чыкты? Бизден чыкты. Биз аларды пайда кылдык. Чөйрөсүн караган жокпуз. Кызга ким таасир берип атат, аны караган жокпуз. Ойлонгон жокпуз. Ал байкуш кыздын жообун биз беребиз. Каалайбызбы, каалабайбызбы, беребиз. Ал кыз бир гана өзү эмес, башкаларга да таасир бере баштады. Азыр берда мектеп жок, рекети жок. Кыздар ичиндеги рекет көбөйдү. Муну ким карайт? Биз карашыбыз керек. Ар бир ата-эне кызынын чөйрөсүн караш керек. Эмнеге? Анткени кызыбыз үчүн биз жооп беребиз. Жараткан жаратуучунун алдында жооп беребиз. Ар бир нафас дем алганыбыз үчүн кандай жооп берсек, кызыбыздын биздин колубузда тургандагы ар бир дем алган үчүн жооп беребиз. Ар бир дем алган үчүн жооп беребиз. Аны чөйрөсүн кой. Кызыбыз эмнени жеди, каяка басты, кимге эмнени сүйлөдү, кантип сүйлөдү, кантип басты, кантип барды, бардыгына биз жоопкербиз. Өй аталар, караңыздар. Эй агалар, караңыздар. Карындаштарыбыздын чөйрөсү кандай? Начар чөйрө болсо, суурайлы кыздарды. Суурат десе калп эле ага тийип салып коюп эмес. Түшүндүрүү иштери менен аталар кыздарына сабак бериш керек. Агалар карындаштарына таалим өтүш керек. Биз кыздарыбыздын келечегин ойлонбосок, биздин да келечегибиз жок туугандар. Кыздарыбыздын тегереги сөзсүз таза болуш керек.